90 жыл менен 2000 жылдын ортосунда бизде кризис болуп, эч кандай өндүрүш токтоп калган. Кудайга шүгүр, өндүрүш өнүгүп кетип атат. Турция, Кытайга барганда көрүп ушул күнөс биз эмне кыла албайбыз, биздин деле шартыбыз, биздин деле аба ырайыбыз туура келет экен, бизге эмне болбойт деп, биз деле ушул нерсени баштаганбыз. Аракет кылыш керек. Жыйынтыктар бар азыр. Өндүрүш алдыга жылып атат да. Өндүрүштөр алдыга жылып атат. Барпы айыл өкмөтүндө 6 кирпич заводубуз бар. 6 кирпич завод бар. 6 кирпич завод атаандаштын негизинде сапатын оңдоп атат. Атаандаштын негизинде баас түшүп атат. Атаандаштын негизинде алдыга жылып атат да. Ошон үчүн кимдин кирпичи сапаттуу, кимдин кирпичи арзан болсо, ошол клиенттер көбүрөөк барып, көбүрөөк алып атат. Биздин ишканабыз сезондук ишкана, 7 ай, 8 ай иштейбиз, калган убактарда дем алабыз да. Ошон үчүн ошо убактысында салыктары, ошо мүлк салыктары, транспорт салыктары, ошо НДС, ошол эле роялти деген салыктар убактысында төлөнөт. Соцфондго социалдык төлөмдөр убактысында төлөнөт. Мамлекет тараптан ошо бизге сунуштап, мисалы мен азыр 8 миллион сом Айыл банктан 8 миллион сом 12%-тен кредит алгам. Азия банктан дагы 9 миллион сомго жакын ол жерден 12%-тен кредит алгам. Ошол эле Кыргыз-Российский фонддун акчасынан. 90 жыл менен 2000 жылдын ортосунда бизде кризис болуп, эч кандай өндүрүш токтоп калган. Өндүрүш эмне экенин даже унутуп деле калган электе. Биз баягы союз мезгилинде иштеп жүрүп, бир өндүрүш болуш үчүн 4-5 гектар жер болуш керек деп ошондой ойлонуп жүргөнбүз да. Мына сыртка чыгып, мына Кытай, Турцияга барсак эле бир кичинекей эле 5 сотик, 10 сотиктүү өндүрүш иштеп атат да. Ошолорду көрүп биз деле 5 сотик, 10 сотиктүү ушундай иштерди кылсак болот экен деп туруп, ошо сырттан ошо көп нерсени үйрөнүп келдик. Ошол эле Кытайга бир эле примерный нерсени айтсам, ошо Кытайда кичинекей эле ошол кичинекей эле ишкананын ичинде сууларды чыгарып атат. Ошол эле кичинекей жерде этикетка, колба, бүт баарын ушул нерселерди чыгарып атат да. Бизде мурун жалаба суусу чыгат эле, ал жерде мен билгенден 10 гектар, 15 гектар жер бар эле да. Ошондой чоң территорияда жер болуш керек деп жүргөнбүз да. Көрсө бир 10 сотик, 5 сотикте деле ошондой сууларды чыгарса болот экен деп туруп, ошо азыр мен өзүм даже ошол убакта суу чыгарат элем. Жалаба суу, душес, напиткалар чыгарат элек. Ошол бүт баары сырттан келип, үйрөнгөн, сырттан келип көргөн нерселерибиз да. 10-15 адам менен баштаганбыз. Азыр ушул убактарда мен билгенден 40-50 адам иштейт. Биздин ошо кирпич заводубуздун, кыш заводубуздун өзүндө эле 40-50 адам иштейт да. Себеби ал жерде ошол кирпичтерди ташыган техникалар бар. Ошо сырттан келип, ошол жерден элге жеткизип беришет. Биздин өзүбүздө ошо жылдан жылга уже адамдардын саны көбөйүп, мындай иштер убактысында алып атат. Бизде күчтүү специалисттерди кармап калышыбыз керек. Күчтүү специалисттердин баардыгы сыртка чыгып кетип калып атпайбы? Ал жакта зарплатасы жакшы, ал жакта 40 000, 50 000 рубльден алышат. Мына бизде азыр ушул убактарда кээ бир немелерибиз бар, специалисттерибиз бар. 5-6 специалист обязательно кармайбыз. Биз көбүнчө ярмарка, дарак-берактарга чыгып атабыз. Мына өткөндө Ташкентке барып келдик, ярмарка, ошол жактардын эле алар менен сүйлөшүп, алардын технологиясы кандай экен, ошолор менен өз бизнесмендер менен сүйлөшүп, алар менен баарлашып келдик да. Аларда бизде кыла турган көп нерселер бар экен. Өзбекстандан деле өндүрүш аябай катуу өнүгүп атыптыр. Ошол жактан деле үйрөнүп келе турган көп нерселерибиз бар экен. Бизде ушундай жолдорубуз баары тар болуп атпайбы? Андан кийин бизде ушу тар жолду кылып, тротуарларды кылып алып туруп, андан кийин аларды бузуп, кайра кеңейтип атпайбызбы? Ушу менин сунушум как дорожник катары, как ушу асфальт заводунун директор катары айтып кетет элем. Биринчи жолдорубузду кеңейтип алсак,
жолдорду кеңейтип алып туруп анан курулуш курсак, ошо тротуарды, ошол арыктарды ошо кеңейтип алып туруп анан баштасак жакшы болот да. Да биз азыр Кудайга шүгүр өндүрүш өнүгүп кетип атат. Жолдорубузду кеңейтип алып баштасак жакшы болот да. Азыр лотокторду коюп, тротуарларды коюп атабыз, бирок дагы 3-4 жылдан кийин бизди кеңейтишке туура келет. Ошо кылган иштерибиз бүт бардыгы как асманга сапырылгандай акча болуп калат да. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, биринчи ошо кеңейтип алып туруп, ген планды кылып туруп ишти баштаса жакшы болмок да. Бул күнөскананын аянты 40 сотик. Бул 2 жыл болуп атат. 2016 жылы этектери курган элек. Быйыл 2 жыл толук 2 жыл болуп атат да. Эми буга деле күнөскана бул курган ошо өзүбүздүн жергиликтүү элдерге Жалал Абад шаарына ошо свежий жаңы помидор бадырын берүү да. Анан бизде келечек жаштарыбыз өзүбүздө Кыргызстанда Жалал Абадта деле күнөскана кылса болот экен го деген негизде кылып атабыз. Эми күнөскана мына көрүп атасыңар. Мына азыр декабрдын эмеси орто чени болуп калды. Бадырандар жаңы пыша баштады. Кудай кааласа жаңы жылга жакшы пышат. Мына күнүнө 200-300 килограммдан ошо бадыран алабыз. Бунун жарымы помидору. Помидорубуз да мына быша баштады. Өзүбүздүн агрономдорубуз бар, ошону караган адамдарыбыз бар. Ошолор карап, ошолор өзүнүн температурасын карайт, өзүнүн ошо баягы жугуштуу оорулар жукпаш үчүн ошолордун бүт баарын карап турат да. Муну ар бир көчөтүн карап туруп алса болбойт да. Ошон үчүн баягы касал, жаман оорулар келбеш үчүн муну ошо агрономубуз бар, карап турат, дарылайт. Күнөскана эми бул кышында кар сыртта кар турган, бияга кирсең жаз болуп турса, өзүнчө адамдар кээ бир адамдар эс алат. Анан ошол эле нерсени биз ошо Турция, Кытайга барганда көрүп, ушул күнөскананы биз эмне кыла албайбыз? Биздин деле шартыбыз, биздин деле аба ырайыбыз туура келет экен, бизге эмне болбойт деп биз деле ушул нерсени баштаганбыз. Биринчи баштаганда эле күчтүү мындай специалисттер, агрономдор керек экен бугачы. Анан көмүрдү биз деле көмүр арзан, баардыгы көмүрүбүз арзан. Анан эмгек акы деле бизде неме бөлөк жактарда 40 000, 50 000 төлөп алса, бизде мына 20 000, 25 000ге мына күнөсканада иштеп атат балдар. Мээнеттен жакшы Кудайым жакшы болуп берсе, мына 1 жылда, 2 жылда өзүн өзү актайт да. Ошон үчүн толук мээнет кылыш керек, анан караш керек. Бул күнү-түнү ошо если 1 саат, 2 саат суукта калса, бул баардыгы неме болуп калат. Да башыбыздан өтүп ушундай кыйынчылыктарды тондуруп алган жылдар болду. Мына былтыр катуу суук болду эле, тондуруп алдык. Ошон үчүн буну дагы өзүнүн температурасына өзүнө караш керек. Ата бабабыз мындай нерсени кылбаган, анан биздин шартка туура келбейт депчи. Ошол эле Тажикстандан, Өзбекстандан бул ошол жактан келчү эле бадыран, помидорлорчу 200-300 сомго чыгып ошол убактарда ошол жактан сатып алат элек да. Мына азыр бизде күнөсканалар, биз Жалал Абад аймагында уже күнөсканалар уже көп жерде бар да. Мен билгенден 5-6 жерде ошо чоң күнөсканалар бар да. Баардыгы ошолор иштеп атат азырчы. Эми мага окшоп 200-300 килограммдан алгандар бар, андан көп алгандар бар, андан аз алгандар бар. Уже биздин Жалал Абад аймагын өзүбүздүн эле фермерлер, өзүбүздүн бизнесмендер, өзүбүздүн ишкерлер ошолор эле камсыздап атат. Сырттан азыр келбей эле калды. Помидору, бадырында келбей эле калды. Себеби өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлер ошо бүт нерсени кылышып атат. Кош бадыран экен, өзү эгиздеп коет, барака деген ушул да. Эми ушундай баракалуу помидорлор, бадыраңдар болсо, бадыраң бөлөкчө да. Өзүнчө свежий, жумшак, өзүбүздүн Кыргызстандын бадыраңын, помидорун жеш керек. Себеби бизде көң немелер бүт бар бекерде. Мисалы Кытайга барсаң, көңдөрдү ham сатып аласың да. Таза аба кирип туруш керек бул жергечи. Постоянно ысык кармай берсең, дымдап койсоң да болбойт. Өзүн желдеп, шамалдатып туруш керек. Мына азыр мен билгенден 20 градус температура бар да бул жердечи. Жакшы ысык кармасаң, вентиляцияны жакшы кылсаң, неме кылат. Күнүнө 500 килограммга неме терсең болот да. Январь иши токтойт да, февраль иши эгилет да. Февраль иши эксек, ошо немелерде пишип калат. Майга жетпей атып пышат. Жылына 2 жолу урожай алабыз да.
специалист керек. Күчтүү специалист болмоюнча сапат оңдолбойт. Күчтүү ошо специалисттер мурун биз Кытай Республикасынан адамды чакырып ошол иштетет элек. Азыр өзүбүздүн местный адамдарыбыз 4-5 адам уже ошол специалисттерибиз бар. Ошолор азыр кирпичти жакшы бышырып, сапаттуу чыгарып атат. 2016-жылы ушул жерге таш майлооч завод курганбыз. Ошо Кыргызский Российский фондунун акчасына нарак бирагы 15 миллионго жакын кредит алып, ошол 12% менен бул таш майлооч завод курулду. 2017-жылы асфальт завод курдук. 2018-жылы бетон завод. Азыр ушул жерде 15 шакты адам иштейт. Ушул жердечи. Анан жылына биз ушул жерден 6 миллиондон ашык налог төлөйбүз. Общий налогтордун түрлөрү менен 6 миллион ашык төлөйбүз. Завод бул күнүнө 200 тоннадан чыгарат. Бир 10 саат иштесек 200 тонна асфальт чыгарабыз. Бетондан отдельно өзүнчө бетон заводду жаңы курган үчүн азыр сертификат, документтерин ырастап атабыз. Кудай кааласа эмдиги жылы толук кандуу ошо бетон заводу иштейт деп үмүттөбүз. Ошол эле миксерлерди алганбыз бул жерде. Ошол жерде ошол документтерди ушул мезгилде ырастап даярдап атабыз. Мисалы база коргондо жол куруп келдик, Таш көмүрдө, Кочкор Атада, мына Жалал Абад шаарында, Сузак райондорунда жолдорду уже тендерден утуп, мына быйыл сезонду аяктадык уже. Кудай кааласа мына быйыл жакшы, ийгиликтүү аяктадык деп айтсак болот. Жаңы технология боюнча иштеш керек болуп атат. Жаңы технология боюнча азыр асфальт боюнча дагы мына специалисттер сунуштап атат. Азыр минералдык порошокторду кошуп, асфальтты жакшы чыгарайлык деп сунуштар берип атат. Ошол минералдык порошокторду ошол кошкон болсок, асфальтыбыз мындан да сапаттуу. Запас болуш керек экен да. Запас болбосо өндүрүшүм токтоп калат да. Ошол эле битум. Битумду деле ошол 300-400 тонна заготовка кылабыз. Андан ошол эле кум, ошол эле шебен, бүт бар запас болуш керек да. Если ошо бирөөсү жок болуп калса дагы токтоп калат да. Мисалы ошол эле мазут жок болсо дагы производство иштебейт да. Бүт баарын запас кылып ага производство иштетиш үчүн чоң акча керек экен да. Мен мына Өзбекстандын балдары менен сүйлөшөмүн, бизнесмендер менен сүйлөшөмүн, Кытайдын бизнесмендери менен сүйлөшөмүн. Ошондо сүйлөшкөндө силерде бүт шарт бар дейт да. Силерде өндүрүштү өнүктүрүүгө бар жоңор бар дейт да. Мына көмүрүңөр өзүңөрдө дейт. Электр энергияңар арзан дейт. Жумушчуларыңар бар дейт. Эми иштеш керек дейт да. Иштесеңер ушундай неме кылсаңар жакшы болот дейт. Анан биз мына Өзбекстанда карасак, Өзбекстанда да кирпич жок, көмүр жок азырчы. Электр энергия кымбат. Аларга салыштырмай бизде жакшы шарттарыбыз бар да. Эми өндүрүш өнүкмөйүнчө мамлекет өнүкпөйт дейт го. Ошон үчүн өндүрүш өнүксө, ошондо бюджетибиз көбөйөт. Өндүрүш болсо, ошондо адамдар бүт бар мигрант болуп сыртка чыкпай ошол жерде калып иштейт. Ошон үчүн өндүрүштү обязательно өнүктүрүшүбүз керек. Өндүрүш өнүксө, ошо мына азыр мен жаңы кирпич завод курганымда кирпич жок, мен кирпичти Өзбекстандан ташыгам. Өзбекстандан ташып границага алып келип түшүрөт элем. Анан границадан өзүм Кыргызстан машинасына жүктөп, анан бияка алып келет элем да. Ошол убактарда кирпич жок, кыйналганбыз. Мына азыр быйыл ошол өзүбүз кирпич чыгаргандан бери уже ким кирпич завод салам десе, биздин өзүбүздүн рыноктон кирпич алышып атат. Да, акчаларыбыз бүт барды ошо биз кирпич завод курганыбызда биздин акчаларыбызды Өзбекстанга төгүп, ошол жактан ташып алып келгенбиз. Бирок кыйынчылыктын негизинде келген да. Жалал Абад аймагында уже бийик этаждуу үйлөр курула баштады. Бийик этаждуу үйлөр бүт барды азыр кирпич менен. Бул эл деле түшүнүп калды азырчы. Пышык иш менен үй салыш керек депчи. Элдер уже сапатка өттү. Мурун шагал менен эле бетон куйчу эле. Азыр өзүнүн ошо мытый песок, шебен, цемент өзүнүн технологиясын кошуп туруп, өзүнүн арматураларын коюп туруп үй салышып атат. Адамдар бүт баардык немеге өттү азырчы. Мурун мисалы кирпичти өткөзө албай жүрсөк, азыр кирпичибиз өчүрүп, ошо чыккандай алып кетишип атат элдерчи. Себеби элде талап бар да. Себеби элдер ошо сапатка өттү. Эми бизде сапатка өтпөсөк болбойт экен. Куруп туруп эле 2-3 жылдан бузуп туруп кайра салган бул эми
баардыгы чыгаша, кыйынчылык, мээнет бүт баары тик кетет. Ошон үчүн бүт баарын сапатка өтпөсөк болбой калды. Элдер ham түшүнүп калды. Сапаттуу нерсе сапаттуу бойдон калат экен. Мисалы 10 жыл, 20 жыл, 40, 50 жылга дейин тура турган сапаттуу нерсе азыр элдер кура баштады. Эми кыргызда улуу сөз бар го, аракетке берекет депчи. Көз коркоо кол батыр дейт. Эми бүт баары аракеттин негизинде болду. Ошон үчүн аракет кылыш керек. Азыр мамлекет тараптан жардамдар болуп атат. Кыргызский, российский фонддордон акчалар берип атат. Аны коркпой алып туруп эле уже башташ керек. Мисалы ага эрк керек. Ошон үчүн жаштарды азыр ошо өндүрүш чакырып кетет элем. Себеби өндүрүш обязательно керек бизгечи. Өндүрүш болмоюнча анда сырттан алып келип ташый берсе анда эч качан өнүкпөйбүз. Бүт баардык акчалар сыртка чыгып кетет. Өндүрүштү алып келсек ошо өзүбүздө салыктар болот, өзүбүздө иш орундар болот. Ошон үчүн жаштарды чакырып кетет элем, өндүрүш кургула депчи. Эми не обязательно кирпич завод неме куруш. Калган мисалы бизде асфальт жол салуу деген уже унутулуп калыптыр. Девуларыбызда адамдар азайып, директор, главный бухгалтер 4-5 эле штат калыптыр. Ошолорду кайрадан жандандырышыбыз керек. Мына Деву деп айтабыз, олордо өздөрүнүн асфальт заводу жок экен. Мына азыр частный адамдар асфальт завод куруп, ошо тендерлерге катышып, биз уже жолдорду асфальттай баштадык. Жолду асфальттоо деген уже жок болуп кетти. Биздин Кыргызстандачы мына 2000-жылга дейин жолду асфальттоо деген жок болуп кетти. Мына азыр мен 2017-ден бери баамдап калдым. Алдыга жылыш бар да. Мен мисалы өзүм 15 километрге жакын жол асфальт бүтүрдүм да быйылчы. Мага ошон асфальт заводдор көп. Ошо бүт бар азыр жолдорубуз тегиз болсо, машиналарыбыз да жакшы болот, бузулбайт. Жолдорубуз тегиз болсо, туристтер келет. Жолдорубуз тегиз болсо, өзүбүзгө да настроениябыз жакшы болуп машина айдайбыз. Союз мезгилде темеки заводдо ошо заготовитель болуп иштегем. Ошол убактарда эле аракет кылыш элек. Биз Россия менен иштесек, өзүмдүн заводум болсо, андай депчи. Өзүбүз элдердин темекисин алып, ферментация кылып, анан кийин вагонго жүктөп жөнөтсөк деген жакшы ойлорубуз бар эле. Да өзүбүз частный завод курсам, андай депчи. Эми бизде баягы темеки 2006-жылы токтоп калгандыктан биз акчамды баардыгын ошо немеге вложить этип, кирпич завод, кыш заводго вложить этип, ошол жактан баштадык. Өндүрүш менен ошол темекини ферментациялап жүрүп, ошол жерде түшүнүп атам. Ал жерде баары ферментация кылмайынча аны Россия албайт экен. Ошон үчүн ал убактарда заводдор чоң, элдин талабы бар эле, темекисин өткөзүш керек. Аны Россияга жөнөтүп, анын акчасын алыш керек. Сапаттуу темеки жөнөтсөң, ошондо акчасы ошол завод, ошол партнер сени иштегиси келет да. Ошон үчүн сапат обязательно керек болот. Асфальт чыгарганга да чоң расход кетет да. Сапаты начар болуп калса, или битумун күйгүзүп койсоң, ошо асфальт апарып жаясың, жол киресин төлөйсүң, андан кийин баягы быдырап жатып калат. Ошондой нерсе болбош үчүн сапаттуу асфальт чыгарышыбыз керек да. Ал асфальты бадырап жатып калганы, аны дагы техника менен ошончо акча кетет. Ошону кайра бузуп алгангачы. Ошон үчүн сапатка өтүшүбүз керек. Сапатка өтсөң ошондо пайда табасың да. Анан кийин жок, мына шундан 10-15 сом экономдоп калып туруп, мына жерде мындай кылам десең адашабыз да. Ошон үчүн сапатка өтүш керек. Сапатка өтсөң ошондо алдыга жыласың, ошондо өндүрүш алдыга кетет.